Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. 2-3 күн мурда Иранда, Тегеранда Исмаил Хания өлтүрүлдү. Ал өлтүрүү боюнча эмгичекти Израиль расмий өзүнө жоопкерчиликти алган жок. Исмаил Хания 2-3 саат мурда Аятолла Али Хаменеи менен сүйлөшүп, анын өз мейманканасына барып, төшөгүнө жаткандан кийин жардыруу болуп кетти. Кээ бирлер айтып атышат, ушул отельге мурунтан эле көп аябай жардыруучу зат алып келинген деп, анын дистанциялык түрдө жардырылган деп. Бирок башка эксперттер айтып атат, жок, бул ракета болду деп. Ракета терезеге учуп чыкты, үшүп түштү, жарылды ошону менен. Албетте бул деген баягы көрүнгөс, ар кандай радарларга көрүнгөс F-35 учагы менен жасалды деп айыптап атышат. Ошого ошол теорияга негизи Иранда кошулгандай болуп атат. Анан Иран болсо Израилди түзмө-түз күнөөлөп жатат да. Андан сырткары дагы Тегеран ушул Израилге кайтарылга турчу жооп мурункудан дагы ашат деп убада берди. Жана ошол Аятолла Али Хаменеи Иран аскер күчүнө болгон күч менен Израилди сокконго буйрук берди. Ошону менен Израилде даярдуулар башталды. Кээ бирлер ушул Израилде турган аналитиктердин айтуусу боюнча жан талашып элдери акырындап 6-3 күнгө тамак аш топтоп жатышат. Тез бузулбаган сууларды алып атышат 6 бөтөлкөнүн. Анан акырын баягы эгерде аба мындай тревогасы болсо, алар тез баягы атайын бомбадан сактоочу жайларга качышат экен. Негизи бирок Израилде аябай катуу даярданып атат. Батыш өлкөлөрдө даярданып атат. Америка Коңшу Штаттары ошол Перс булуңуна өзүнүн авианосецтерин кошумча күчтөрдү жиберген жатат. Азыр деле ошо жолго чыккан күчтөр бар. Андан сырткары ошо Иордан менен Мисир расмий түрдө Иранга айтышты, эгерде биздин аба территория аркылуу ракеталар учса, ал ракеталарды уруп түшүрөбүз деп расмий позициясын билдиришти. Мүмкүн Израилдин тарабында Иордан менен Мисир тура турган болду. Андан сырткары да Туркияга НАТО мүчөсүсүңөр, ошон үчүн ошол эгерде чоң конфликт болуп кетсе, НАТОнун кызыкчылыгын көздөшүңөр керек деп Америка Коңшу Штаттарынан сөздөр кетти. Бирок Туркияда эмнегедир эл аябай ошол митингтерге чыгып, көрүстөнгө берип атканда, денесин Исмаил Ханиянын ошондой чоң митингдер жиналыптыр Туркияда. Анан ошо азыркы кезде израилдик жана натолук аналитиктер таң калып атышат. Туркияны биз НАТОга албадык белек, булар НАТОнун кызыкчылыгына каршы иштешеби деп. Бирок кантсе да светтик бийлик, ак партиянын өкмөтү баары бир аскерий кызматташтыкта НАТОнун инструкцияларына карайт экен да. Андан сырткары эгерде карасак, ошо Араб Эмираттар, Иордан, Мисир, мисалы үчүн Исмаил Ханиянын панихидасына кишини өкүлдүүлүктү жиберген жок. Демек, Араб Эмираттары дагы ошо кандайдыр бир расмий эмес болсо дагы Израилдин өнөктөшү боло турган болду. Ошондуктан азыр дүйнө жүзү дагы бир демин катып атат. Анткени дагы бир чоң согуш башталганы жатат. Бул деген аябай кооптуу согуш болчудай. Бир кездерде бизде америкалык Ганси база турганда Иран элчилиги ачылган. Иран элчилигинин бир катар жолугушуусуна мен катышкам, көргөм. Ал жерден биздин расмий баягы өкүлчүлүктөр алар менен сүйлөшүп, угуп, анан негизи ошо биздин расмий бийлик өзү да элиталар ушундай сөз айтышкан. Эгерде негизи Америка Коңшу Штаттары менен Иран ортосунда согуш болуп кетсе, ошол кезде дагы ошо согуш болот деп деген имиштер болуп жаткан көп. Ошо Ирандын баллистикалык ракеталары Кыргызстанга да соккушу мүмкүн, баягы америкалык базага каршы. Анда бизге Бишкекке да залалат тиет. Ошон үчүн биз андай нерселерден ары бололу, ошо базаны чыгарып салалы деген ойлорду айтышкан болчу. Кийин ал ойлор албетте баягы Орусиянын саясаты менен биргелешип ишке ашты. Акырында ошо чыгарышты да, Кыргызстандан Америка Коңшу Штаттын базасын. Анан негизи ошо Иран элчилиги дагы көп жолу позициясын айткан. Ушул жерде Кыргызстанда неге расмий позицияны колдоорун айтып туруп, ошол Ирандын келечектеги саясатын айтышкан да. Бүгүнкү күнү эгерде ресурстарды карасак, аскерий ресурстар Иранда көп. Иранга эл аралык санкциялар бир нече жыл болгону болсо дагы, баягы Кытайдын, Орусиянын колдоосу менен Иран бүгүнкү күнү баллистикалык ракеталарга баллистикалык ракеталар бир топ, алар менен соксо Израилде Эрис деген системалар бар, Arrow деген системалар бар. Алар деген баллистикалык ракеталарды түшүрө алат экен да. Мисалы үчүн өткөндө Ирандын сокуусунан кийин бир да ушул ракета Израилге тийген жок да. Бүт ракеталар Иордан жана ошол Мисир жана Америка Коңшу Штаттары жана Израилдин атайын күчтөрү аркылуу, аба космик күчтөрү аркылуу соғып түшүрүлдү. Бир да ракета тийген жок Израилге.
Бул жолу эң чоң коопсуздук баягы коркунучун көрсөтө турган бул Хезбалла болуп жатат Израилге. Азыркы кезде Иранда дагы согушка даярдыктар болуп атат, аскерлер даярданып атат, эл да тамак аш жыйнап атат. Эл да баягы бир нече күн кандай эме болуп кетпесе дагы акырындап баягы аракеттерди кылып атат. Мындай тамак аш сууну жыйнаганга, медикаменттер жыйнаганга. Франция өкүлчүлүгү өзүнүн баягы иштеп аткан кызматкерлерин Ирандан чыгарып жатат. Ошол Франция дагы айтыптыр, расмий түрдө ошол Ирандан бүт посольстволор чыгыш керек деп. Бүгүнкү күнү ушундай кыймыл аракеттер болуп атат. Хезбалла болсо өзүнүн баягы базаларын мурунку турган жеринен башка жерлерге көчүрүп атат. Анткени бүгүнкү күнү ошол Израилдин карусель деген тактикасы кабыл алынып. Карусель деген тактикасы бул деген тынбай айланып учуп F-35тер мисалы үчүн атып ракеталар менен кайра келип заправка болуп баягы ракеталар жүктөп экинчи эскадрилья учуп ушинтип тынбай 72 саат 48 саат тынбай ушундай карусель деген атаканы жасашы ыктымал. Кургактыктан согуштан жеңилерин түшүнүп, анткени эли аз, булар деген ошол авиацияга ставка жасап атышат жана авиациянын санын күчөткөн атат, санын көбөйткөн атат. Андан сырткары атака болсо, мисалы үчүн башка мамлекеттер менен согуш болуп кетсе, негизи ушундай дистанциялык согушка көбүнчө көңүл буруп жатат. Ушундай тактика колдонобуз деп жатышат. Албетте бул тактиканы колдонсо, негизи активдер жаркырайт. Хезбалланыкы ошентип Хезбалла дагы ошол согушка даярданып жатат, бүт активдерин алысыраак алып барганга аракеттеди. Бирок ошентсе дагы баягы эл аралык коалиция менен анан сунний араб өлкөлөрүнүн жардамы менен Израиль, Америка Коштор Штаттары Иранды мындай катуу маселе кылганга күчү жетет. Бүгүнкү күнү Ирандын ичинде дагы сепаратисттик кандайдыр бир кыймылдар күчөтүлүп атат. Анын ичинен баягы 28 миллион азербайжандык, Ирандын азербайжандары өзүнүн дагы кандайдыр мамлекет бөлүнүп башкача бир мамлекет түзгөнгө андай ойлору бар да. Анан ошонун тегерегинде дагы жалпы эли дагы мындай социалдык революция жасаганга кандайдыр ою бар. Диндин астынан чыгып светтик өлкөгө өтүп кеткенге мындай ниети бар. Аялдарыныкы хиджабын чечип атышат. Ошондой кандайдыр бир ыдыроо болуп атат Иранда, бирок ошо менен бирге баягы баары бир чоң маселе туудуруп коюш, маселе чоң кыйынчылыкка жатпайт да Иранга, Израилге. Украинада F-16лар келди, 6 учак келиптир, жарым эскадрилья. Ал учактар айтуулар боюнча баштагы аналитиктердин, согуш аналитиктердин бүгүнкү күнү ушул ПВО катары иштеп, ушул Киевди сактаганга, дрондорду урганга колдонулуптур. Амрам деген системалары бар. Мисалы үчүн Америка Штаттарынын ошол F-16 учагы алып жүрө турган ошолор 300 километрге аба соккуну өткөрө алат. Башка самолетторду 300 километр аралыкта радарлардын жардамы менен жакындабай эле алыстан сокконго аракет кыла алат. Ошондой бүгүнкү күнү согуш болгону жатат. Негизи баягы Украинанын эки чоң маселеси. Биринчи С-300, С-400 жок кылуу. Аны дрондор менен ийгиликтүү жасап атышат. Нептун дрон башка ушундай системалар менен ийгиликтүү ишке аткарып атышат. Украинага мындай чоң маселе анан жеңилүүнүн себеби болуп жаткан ФАП бомбаларын ыргытып аткан суу 25 учактарын сокконго азайтканга, аларга учаксыз зонаны түзгөнгө кандайдыр бир ушундай аракет жасаганга кадам ташташат да. Анан эгерде ал нерсе башталса, анда Орусиянын кыймылы токтолот. Бүгүнкү күнү азырынча Орусия алдыга жылып атат. Кыймылы токтолсо, бирок баары бир кайра эле баягы өлкө башчылары бири-бири менен ушул сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө ниеттерин айтып атат. Сүйлөшүүлөр болуп кетсе, баары бир бүгүнкү күнү Украина утулуш мындай позицияда. Эгерде тынчтык, убактылуу тынчтык орносо, Орусиянын күчү топтолот дагы, Украинанын күчү топтогонго бир топ убакыт керек. Ага түзмө-түз жардам бербесе болбойт. Бирок ушундай жардам түшүш батыш өлкө көрсөтүп атат да, мындай аз-аздан берип атат кашыктап. Эгерде көп бербесе дагы, же берсе дагы баары бир бул чоң өзгөрүүгө алып келиши мүмкүн эмес. Анткени буга дагы аскерий күчтөр керек Украинага. Бул жерден маселе болуп атат Украинада. Эгерде ошол күчтөр келсе, негизи жардам армияны мобилизациялап, жаңы рекрутттарды үйрөткөнгө жетишсе Украина, анда согуш жаңы күч менен кайра башталат да ушул тынчтыктан кийин. Ошон үчүн азыркы кездеги тынчтык эгерде болуп кетсе, Украинага кызыксыз эмес. Анткени эгерде Орусия жеңилбей азыркы позицияда туруп калса, анда Украина территориясын жогото берет. Эмки кандуу согуштагы мындай көп результат алып келбей калышы мүмкүн да, жыйынтык алып келбей калышы мүмкүн. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ошо дагы эле абалы Украинанын абалы оор болуп жатат. Көрсө ошол Вагнер тобун Малиде ошо Украин атайын күчтөрү мындай туаректерди инструктаж кылышыптыр, баягы мен айткан видеодо. Анын сырткары украиндиктер Суданда дагы атайын орусиялык күчтөргө каршы операцияга катышыптыр. Украинанын сырткы баягы разведкасы. Андан сырткары дагы
Украина сыртқы разведкасы ошо Сириядагы Орусиянын базаларын мындай кандайдыр бир дрондар менен бомбалаганга жетишип жатат. Ушундай баягы бир чоң албаса да кичинеден тиштеп ар кайсы дүйнөнүн булуң бурчунан аракет кылып жатышыптыр. Ушундай Кыргызстанга кандай залакат, Кыргызстанга кандай пайда? Азырынча залакаты бул деген эгерде ушул Иранда согуш болуп кетсе, Иран менен Израилдин ортосунда, эгерде согуш аябай кандуу, анан аябай көп жарандык инфраструктура бузулса, Иранда качкындар болот. Бизге Ирандан качкындар келет. Качкындар менен кошо радикалдуу топтор да келет да. Радикалдуу топтордун арасынан баягы биздин улуттук коопсуздукка мындай коркунуч түзүүчү күчтөр да аз болобу көп болобу агып келиши ыктымал. Андан кийин бизге дагы ушундай баягы жалпы дүйнөлүк ушундай нерселерге, кандайдыр бир конфликттерге катыштырып ийиши же болбосо ич ара стабилдүүлүктү бузуп ийиши мүмкүнчүлүгү пайда болот да ушундай топтордун. Ошон үчүн биздин дагы мамлекет аябай кулакты мындай тик көтөрүп, баарын тыңшап, алдын алыш керек да ушундай коркунучтарды. Ошол атайын ушундай тараптар менен иштешкенде күчөтүш керек. Андан сырткары пайдасы эмне болот? Ким менен кайсы гана чоң өлкөлөр бири бири менен согушпасын, ошол согуш болуп аткан жерде экономикалык баягы түшүү болот да, экономикалык ылдыйлоо болот. Экономикалык ылдыйлоо болсо, башка жердеги тынчсыз отурган өлкөлөр ошо өлкөлөргө поставкаларды, товарларды сатып, өзүнүн позициясын бекемдей алат да. Кыргызстанга деле так ошондой. Бүгүнкү күнү ошол Украина менен Орусия ортосунда согушунда Украина тарапташтары Орусияга санкцияларды киргизгенде биздин товарлар Орусияга кире баштадыбы, жакшы реэкспорт боло баштадыбы? Так ошондой эле эгерде Иранда ушундай абал болуп калса, араб өлкөлөрүнө Кытайдан болгон товарлардын көлөмү аябай кескин өсөт. Ошондо Кыргызстанда дагы логистикалык ошол Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолу тез салынса, Кыргызстан тарабында логистика боюнча товарларда өндүрүш да мындай рентабелдүү болуп калат бизде, ички өндүрүш. Анда бизде да товарларды өндүрүп, ошол өлкөлөргө, тынч болобой жаткан өлкөлөргө алардын тирүү калган жарандардын күнүмдүк маселесин чечүүгө аябай керек болуп калат биздин товарлар. Ошондо биздин өлкө дагы өзүнүн пайдасын таап калат да. Циникалык деп угулса керек, бирок бул чындык. Ушундай да. Ошон үчүн бизге бүгүнкү күнү ошол иш аябай кызуу иштегенге заман келип жатат. Бирок аны менен бирге коопсуздукту аябай катуу бекемдегенге заман келип жатат. Ошондой. Сиздердин ойлоруңар кандай? Айткыла, комментарийлерге жазгыла, эмки видеолордон анан дагы баарлашабыз.